Кандар келеби? Кандар келбейт. Эми бирөөнүн прокладкасын карап эле эмитип кандай бересиңби? Жок, эми прокладка менен. Я. Уялсаң болот. Медобходдун баары ошол жака түнкүсүн алып барып төгүлүп атыптыр да. Хорошо, бул боюнча мына государственный санитарный врач. Бул эшиги жакынкы жылдары ачылган эмес. Сиздер Бишкек шаарынын жашоочуларынын ден соолугуна, коопсуздугуна бир мындай эмнеге бир чара көрбөй атасыздар? Главный врачтар урушат. Эме доктор болуп иштейсизби? Ооба, мен биякта медикмин. Укол саласызбы? Ооба. Ошол уколдор каяка кетип атат? Аягы. Инфекционный больницанын уколдору. Кандай уколдор? Бүт сжиганияга кетет. Сжигание каякта болот? Сжигание каякта болот. Муну көргөзбөйлүбү? Келди мына. Жок, каякта негизи. Бишкек шаарындагы жугуштуу оорулар бөлүмүндө атайын нормага ылайык эрежелер сакталсын деген максат менен жасалган таштанды жайы эч кандай иштеген жок бүгүнкү күндө. Муну көрүп турсаңыздар, бул эшиги жакынкы жылдары ачылган эмес. Анткени бул жердеги чакалар мына таштанды салып аткан. Кургак бойдон эч кандай мындай чаң басып жатат да. Бирок баардык нормалар сакталбастан бул жерде өзүңүздөргө жана көрсөттүк, бул жактагы көрүнүш такыр башка. Азыр ошол жактан да көрсөк болот. Мына ал жакта сакталып атайын ден соолукка, коопсуздугуна абдан чоң маани бериле турган жерди эч кандай иштетпестен бул жерде мындайча айтканда балекеттин баарын аралаштырып эч кандай бул элементардуу мына чакаларга жазылыш керек эле. Бирок бүгүнкү күндө мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Мына перчаткилер мына кандай ким колдонгон, аны эч ким айта албайт. Мына даарыларды караңыздар, бул жакта жатат. Бул көрүнүш менен дагы биз ушул ковид менен күрөшүү саясатын кызыл зона деп коюп, бирок акыбал мына ушундай сиздер көргөндөй болуп атат. Таштанды полигонунда Бишкек шаарындагы санитардык. Ал жакка ошол мусорлар, медобходдун баары ошол жакка түнкүсүн алып барып төгүлүп атыптыр да. Хорошо, бул боюнча мына государственный санитарный врач. Жооп бер. Эмне үчүн полигонго таштандарды чыштап атышат? Эмне үчүн аякты Бишкек санитардык. Жооп бер мына. Рахмат. Бишкек санитардык полигонуна кайсы медобходдор бар? Санитардык эмелерге бул жанагы шприц, пластмасс эмелердин баары тең антизаразный деп алынган утилизация. Жана пластиги түшүнүп алам. Шприцтин баардык түрү барбайт. Эч кандай барбайт. Пластиги темиринен, пластиги болсо кайра иштеткенге жиберилет. Инфекциялык ооруканасынан биз көзүбүз менен көрдүк, эч кандай санитардык норма жок экен. Ким жок? Ал жакта болсо өзүнүн башка дарыгери бар. Ушул заключение договор түзүш керек. Медобход чыгарганга. Анан утилизация сиз айтып кеткендей, жана средства индивидуальной защиты. Коргонуучу костюмдардын баарын атайын автоклавированиядан обеззараживать этип. То есть жанагы частный компаниялар эмелер келип алып кетишет. Бишкек санитардык полигонунда кадимкидей операциядагы жанагындай кан, шприцтер, бүт маска, барлык перчатки, дарылар, бүт барысы түнкүсүн алып барып төгүлөт экен. Бул сиздер Бишкек шаарынын жашоочуларынын ден соолугуна, коопсуздугуна мындай эмнеге бир чара көрбөйсүздөр? Сиздер айтып кеткендей, ага чейин санэпидемстанциядан Бишкек шаарындагы каралып, көзөмөлдө канча, например, бүгүн шприц сайынды, ушунун баарын тең журналы бар, ушу менен эсептейбиз. То есть мен 100% кепилдик бере албайм. Жалаң эле госучреждениялар жөнөтүп атат. Андан тышкары частный медицинский центрлер бар. Биз ошол жерден бутылкадан таап, ошол жердеги пациенттин номери бар экен, ошого чалсак, ал ушул улуттук госпиталга жаткан. Эми
мына ушундай жагдай болот. Ал жакта 200 жакын адам иштейт экен. Андан сырткары ал жакта эч кандай санитардык талап жок, норма жок, сакталбайт ал жакта. Анын жанында жаңы конуштар бар. Ал жерден адам келет. Эми Бишкек шаарында жаштарына бул обеззараживать этип, полный дезинфекция кылып, анан кийин топойт. бүгүнкү күндө канча нарушениени таптыңыздар ошо? Азыркы күндө таптын маалымат бербейм, себеби дегенде аны Бишкек шаарынын санэпидемиологиялык станциясынан Азыр бизге айтсаңыз болобу ошо каналчылардын башчысына бар маалымат алсак болобу? Болот. Шарт түзүп бере аласызбы? Анда чалбайбыз, э? Алло, салам алейкум. Кубанулан, сиз жумуштасызбы? Жумуштасызбы дейм. Азыр сиз журналисттер менен барабыз. Айбек деген помощник деген билесиң да. Ошого жана утилизация боюнча жооп берип койчу. Бишкек шаары боюнча. Национальный госпиталь, анан кийин эме инфекционный больница. Хорошо? Жок, сен жооп берип кой, анан кийин баршы. Хорошо? Сыртты мен карай албайм. Биз деген медицинский учреждениебиз. Биз деген ичинде бир жерде Эми ошондо шаардыктарга айтып койсоңуз да, негизи таптакыр барбаш керек ал жакка. Медотходдор. Утилизация болбой. Утилизация болуп барбаш керек. Свалкага, общий свалкага барбаш керек. Жанагы ылдый жактагы жүрөк жолдун эмети объезднойдун ылдый жагындагы свалкага аякка медотход барбаш керек. Аны частный клиникалар жөнөтүшү мүмкүн. Өндүртүп баягы. Жок, мамлекеттик эле медициналык мекемелерден барып атат ал жака. Түнкүсүн алып барып төгүп атышат бүгүн. Реалдуу факт ушундай, биз көрдүк. Жок. Биз барып тартып келдик, ишенбесеңиздер көрөсүздөр жакында. Жок, аны анда мындай кылгыла. Мен силерге бир совет ачык айтайын. Анда если медицинские учреждениялар төгүп атса, каждый руководитель ар бир жетекчи өзү жооп берет. Анда уголовный, прокуратурада, милицияда, кайрылды. Ондай болгон факты, видео съемканын баарын берип, анда ошол кайсы эледен төккөнү бизде, допустим, санэпидемстанцияда операция болот. Биз деген ковид анализ кылабыз, ПЦР кылабыз, эмени кылабыз. Бирок мусор боюнча жана сырттагы эме боюнча мусоркаларга биздин сотрудниктер кире албайт. 15 жыл, 16 жыл болуп бөлүп салган биздикинчи. Илгери Советтер Союзунун алдында санэпидемстанция бир машина менен алып барып медотход төгүп атат тоннасын. Частный компаниядан синтип чыгып чыга беле бул. частный компания Экени бир кичинекей компания синтип мусор чыгармак беле. Бул жалпы чогулган мусорлар медотход. мен азыр силерге биздин акпатторду көрсөтпөйм. Биз, допустим, договор Полигонго алып барып төгүп атат машина менен. водители каяктан алып кеттиң договор? Айтпайт да алар. Водитель айтты, мамаке экен алып келдим деди. Бир водитель айтты, национальный госпитальдан алып келдим деди. Ну, машина номер. Да, эко комплекс менен бүт барын договор. Ана договор эмес, барекет болсо деле монда барбаш керек да. Эч кандай медотход келбейт деп атат. Биз көрсөтүп далилдеп берип атабыз. Биз официально кабыл албайбыз. Договор түзбөйбүз. Маскалар, бахилалар турат, мына. Перчаткилер турат, тетиги кандарды караңыздар. Кайсы кан? Тетиги турбайбы? Кандар келеби? Кандай келбейт. Медициналык. Эми бирөөнүн прокладкасын карап эле эмити кандай бересиңби? Жок, эми прокладка менен. Я, Уялсаң болот. келбейби бул жака? Кана, Медотходдор келбейби? медотходко бизге запрещено. Анда биз аларды далилдеп көрсөтүп беребиз. Эгерде медотход келсе, биз фиксировать этип, СИ менен тазалыкка эметебиз. Могу жерлерден бизге келди деп. Медициналык отходдор мына. Ошондой эле жолун айтып берип койчу. Келиш керекпи бул жака? Медицинский отход келбеш керек. Кандай түрлөрү бар? Мына келип атат. Эмне үчүн силер медиктер назабайсыңар? Жок, Эмне үчүн санэпиднадзорду кош алып келген жоксуңар? Алар болек. Аларга дагы барабыз, биз барабыз аларгачы. Муну любой киши таштап салса болот. Үйдөн укол алды, мусор менен кошо таштап салды. Спид болуп калсачы муну? Иә. Спид болуп калса. Андай ошол таштап аткан киши жоопкерчиликти алыш керек.